Namazды оқығанда bir адам күнә қылмайды. Бирок Алла каалагандай намаз окуй алдыкпы? Алланын алдындагыдай ошон үчүн эке кечирим сурап атат я Алла. Күнөө кылгандан кийин жөн эле кечирим сурайбыз. Биз кечирим сурагандан кийин ошо кечирим сураганга да кечирим сураш керек да. Биздин деңгээлибиз ошо истихфар үчүн да истихфар кылышыбыз керек. Биздин истихфарыбызга дагы истихфар керек. Биздин кечиримибизге да кечирим керек. Ошон үчүн иншалла келиңиздер, жараткан Алла Таалам баарыбызга жары болсун. Алла Таалам иншалла баарыбызды ибадатка товфик берсин. Биздин жаралуубуз, күн сайын жашообуз, күн сайын мына нематтардын бардыгы ибадат үчүн. Ошон үчүн иншалла ибадатты куп кылайлы. Алла субханаху ва таала кулчулдук кылып жашайлы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушуну үйрөттү. Ошол эле кезде башкаларды дагы ибадатка чакырайлы. Кыздарыбызды, балдарыбызды, туугандарыбызды, досторубузду, тааныштарыбызды, соодагерлерибизди, табакташтарыбызды кимди болсо Алланын ибадатына чакырайлы, Алланын жалгыздыгына чакырайлы, пайгамбарыбыздын сүннөтүнө чакырайлы, ахиретке даярданууга чакырайлы. Ар бир биздин күн сайын мээнетибиз, күн сайын аракетибиз, дуабыз ошо менен болсун. Адалдан табайлы, адалга сарптайлы. Алланын кулчулдугун кылайлы, Алланын кулчулдугуна элди чакырайлы. Өзүбүз дагы алхамдулилlah дүйнөбүздү оңдойлу, ахиретибизди оңдойлу. Мен сөзүмдү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын берекелүү дуасы менен аяктайм. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам мына дуаны кылган. Биз үйрөнүп алайлы. Ичинде чоң өтө пайдасы көп да. Биринчиси: Аллахумма аслихли дини аллади хуа исмату амри. Я Алла, менин динимди оңдоп бер. Анткени менин бардык ишимдин сакталуусу дин менен. Авирим дин менен сакталат. Бала чакам дин менен сакталат. Мал мүлкүм дин менен сакталат. Ахиретим дин менен сакталат. Ошон үчүн динимди оңдоп бер. Ва аслихли дунияя аллати фиха мааши. Экинчи: я Алла, мен дүниемди оңдоп бер. Анткени тиричилигим ушул жерде. Ичем, жейм, кийинем, турак жай жана башка. Я Алла, мен дүниемди оңдоп бер. Себеп дегенде менин тиричилигим ушул жерде. Үчүнчүсү: ва аслихли ахирати аллати фиха маади. Ахиретимди оңдоп бер. Анткени түбөлүктүү турак жайым ошол жакта. Дүнүйө тиричилик эле экен. Ахирет түбөлүктүү турак жайы. Ошон үчүн ахиретимди оңдоп бер. Үч нерсени оңдоп бер. Динимди оңдоп бер, дүнүйөмдү оңдоп бер, жана ахиретимди оңдоп бер.